Assalamu alaikum. Hormatly men көрөрмандарым, бүгүн bir өзгөчө тасма силерге сунуш кылгым келет. Анткени ушунча жылдан бери Бишкек шаарында жашап, Бишкек шаары жөнүндө бир да сөз айтпаптырмын. Башкаларга караганда менде бул шаар жөнүндө аябай эле ой көп. Бирок ошого карабай эмнегедир унчукпай жүрө берген окшойм да. Бүгүн мына ушул ойлорумдун алгачкыларын силерге чыгаргым келет. Анда шаарды бир кыдырып көрөлү. Көрүңүздөр жана баа бериңиздер. Деги эле Бишкек шаары жөнүндө бүгүнкү күндө айта турган сөз аябай эле көп. Ата-энем ушул шаарда окуган. Ушул шаарда окуган. Мен өзүм да бул шаарга келгениме буюрса 40 жылдан өтүп баратат. Мен өзүмдү шаардыкмын деп эле эсептейм да. Ички дүйнө кадимки элеттик болгону менен тургун катары шаардын тургуну деп эсептейм. Муну менен айтайын дегеним ушу менин эсимде. Атам Раматылык бул шаардын кандай бир көркөм экендигин көп айтчу. Мен Бишкек шаарын, ал кезде Фрунзе шаарын ушул атамдын окуп жүргөндөгү ушу Бишкек жөнүндө, Фрунзе жөнүндө айткан сөздөрүнөн улам сүйгөнмүн да. Апам да мына ушул шаар жөнүндө аябай көп нерселерди айтып беришет барган сайын. Биз мына жерлерде сейилдечү элек, мына жерлерде басчу элек, мындай деген залкар адамдар менен жолугушчу элек, алар мынтип жүрчү эле деп. Мен да шаарга жаңы келгенде ошо 80-чи жылдары шаардын бир өзгөчөлүгү бар болчу. Гүл бактар, баскан сейил бактар, адамдардын пейили демекчи. Биз да мына ушул илгертен калган Фрунзенин кандайдыр бир эпкинине ээ болгонбуз. Бирок кайра куруу доору менен бул шаардын бир аз ырайы башкача айланды. Бир кезде шаар аябай эле чоң ашканага айланып кеткени бар, аракканага айланып кеткендей болду. Иши кылып бул шаар элдин тарыхына айкалышып көп нерселерди баштан өткөрдү. Акыркы кездерде ушу мэрлер тез алмашат. Мен ойлоп коем, акыркы кезде бул шаар мэрдин пейилине жараша өзгөрө баштады деп калам да кээде. Эгер мэр ууру келсе шаар кадимки шөмүрөйүп уурлардын шаарына айланып калат. Эгерде мэр кандайдыр бир мындай адам сөрөйлүү болсо, балким адамгерчиликтүү ажарына чыгып да калат. Эми курулуп аткан жол аяк биякты айтпай эле коеюн. Мен ушу бүгүн чыгынды каналар жөнүндө айткым келди. Анткени мусулман баласы кыргыз өзүнүн чыккан чыгындыны катканды билген элбиз да биз. Биз чыгындыны эл көрсүн жерге койбогон элбиз. Чыгындыны бизде түштүк жакта керек болсо шыпырындыны да коронун четине алып барып көмүп коет. Шыпырындыны көмгөн элбиз. Эми монтип борбордун көрүнүктүү жерлеринде чыгынды каналардын ачык турушу билбейм, парасаттуу кыргызды ардантпай койбойт. Мен айтайын дегеним бул тазалык жөнүндө. Мына мен турган конумда турган чыгынды кана биз көнүп эле калган шаарыбыздын бир атрибутуна айланып калган. Шаардын борбору болобу, көрүнүктүү жери болобу, кай жеринде болбосун, мына ушундай чыгынды каналар бизге кадимки эле, мисалы үчүн Эркиндик гүл багы болобу, же Жаш гвардия гүл багы болобу, сейилдеп жүргөн адамдарга атайы коюлган скамейкадай эле шаардык бир атрибутка айланып калды. Могу белгилүү Токтогул көчөсү. Караңыздар, Токтогул көчөсүндө мен аябай эле бир чакырымда калп айтпасам бир 2-3 жерде мына ушундай чыгынды каналарды көрүп атам да. Мындай заңгыраган дүкөн жана анын жанында чыгынды кана. Эмнеге жол боюна чыгынды коюлду экен, мен билбейм. Биз дагы эле Токтогул көчөсүндөбүз. Мынакей Токтогул көчөсүндө тыгындардын арасынан эптеп көрсөткөнгө аракет кылам. Жана жерин ашып барса бир жарым чакырымга жетпеген жерде дагы эле чыгынды кана. Ашып барса бир жарым чакырым жетпейт. Мына ушул эле Токтогул көчөсү Исанов көчөсү менен кесилишкен жери. Мынакей жаштар сайрап баратат. Бул жерден жолду оңдогону эмне болду дагы? Чыгынды канага батырган эмне болду? Ал эми бул чыгынды кана туп-туура жолдун боюнда эле турат мынакей. Кадимки биздин браттар буларды чокулап рызкысын идейт. Салам алейкум. Кандай брат? Эмнеге мына чыгындыларды жолго койгон? Кандай деп ойлойсуң? Эми элестетиңиздер, мен бир конокмун. Ушул Бишкекке келген конокмун. Мына ушул жерден өтүп баратам.
Жөн эле мына ошо Алматыдан келиши мүмкүн, Ташкенттен келиши мүмкүн, ошол эле биздин жакын кошуналардан келиши мүмкүн. Жана өтүп баратам ушул Токтогул көчөсү менен тыгында туруп калдым. Мунагу жолдун боюндагы жыты аңкыган, жыпар жыттуу чыгынды канадагы биздин атуулдун, Сакалчан атуулдун ошо чыгынды чукулап турганы биздин шаарыбызга кандай көрк берет? Кечирип коесуздар, чоңкомон турсам да түшүнбөйм ушуну. Мынаке жол боюнда кадимкидей эле турат чоң дүкөндөр, кафелер, алардын алдында ушинтип турган чыгындыкана. Азыр биз мынаке Жаш гвардия гүл багында сейилдеп баратабыз. Мен ушу сейилибиздин пейзажы болгон, тузу болгон дагы бир чыгындыкананы көрсөтөйм. Ошо Жаш гвардия сейил багынын боюндагы чыгындыкана. Каптары менен кадимкидей эле жерде ушинтип турат. Мен ушу бойлоп басканымда Жаш гвардия бульварын башынан аягына чейин жок дегенде бир 4-5 жерде ушундай чыгындыкана турат. Бу жерде унаалар ушинтип тыгында турушат. Буларга жайдын ысык аптап күнүндөгү бул чыгындыканадан келген жытты айтыңыздар. Ашып барса бир 200 метр аралыкта ушундай балдар ойнойт. Жаштар селфи суретке түшөт. Ары бери үлкөн эл гүл бакта эс алып жатат. Азыр мен мына ушул Жаш гвардия гүл багын дагы эле бойлоп баратам. Кезектеги чыгындыканага жеткенге чейин дагы бир оюмду айтайын дедим. Мына биздин кошуна өлкөлөр бар, биз чыгыш элибиз. Казакстан, Өзбекстан жана булардын борбор шаарлары жөнүндө мен айтпай эле коеюн. Буларга кыргыздардын бардыгы байма-бай каттап да турабыз. Муну ушул Өзбекстандын элеттик шаарларынын бири Андижанды айтайлы. Бул шаарга кире турган болсоңуз, жол боюнда биздикине окшогон мындай чыгындыкана эмес, жөнөкөй чыгынды сала турган бир челек көрбөйсүз. Чыгынды сала турган челек жок. Эмне үчүн биздикилер жол боюна коет монтип чыгындыны? Мен мэрден сурагым келет да, бул дагы бир биздин мэрия кызматкерлери үчүн балким бомждордон дагы бир ошо мусор чукулагандардан да бир акча алабызбы? Бир коррупция барбы ушул жерде? Эмне үчүн жолдун боюна коебуз? Эмне үчүн буларды катса болбойт? Логикага сала турган болсок, ката турган болсок, жакшыраак тапмакпыз го акчаны. Бомждордун чукулаганын эч ким көрбөй, көбүрөөк нерсе табылмак. Жол боюнда булар иштегенден да уялат да, мисалы. Азыр мен камерага тартсам качат азыр. Мен түшүнбөйм, эч логикама түшпөйт. Эмне үчүн жолдун боюна чыгындыларды коебуз? Болгондо да борбордук көчөлөрдүн жанына мына ушинтип ыштан жайгандай кылып жайып коебуз. Эмнеге? Мындан эмнебиз бар биздин? Менде бир 2-3 вариант ой келет. Же биздин мэриянын кызматкерлеринин парасатын мал тебелеп кеткен, же буга убактылары жок, саясат менен алып турушуп атып, же ким билет. Ушунун жообун ким билсе жазып койгулачы комментарийге, өтүнөм. Балким жанагы ушу чыгындыны чыгара турган кызматтардын тазалашына балким ыңгайлуу кылып коюшабы, билбейм. Келип ушулар ошол жерден кыйналбай жанагынтип сасык тусук мусорду ушул жерден оодарып кетсин деп. Мен көрүп калам кээде. Ансыз да тыгын болуп аткан машинелерге тыгындап, өздөрүнүн машинелерин алып келет жана көп күндүз ошол жерден жүктөйт. Анын үчүн чукулап жана мусор тазалагандар баклажкаларын ошол жерден бөлө баштайт. Мен түшүнбөйм, бул алардын ыңгайын карайбызбы? Же чындап эле мэрдин буга убактысы жок болгонбу? Эми азыркы мэрге мен суранам, урматтуу туугандар, ушуну жеткирип койгулачы ушу видеону. Эгер ушу видеону жеткириш кыйын болсо, ушундай нерсе чыгыптыр, бир журналист аксакал ушуну айтыптыр деп койгулачы. Балким азыркы мэр мындай жакшы адамдыр. Балким таза үй бүлөдө өскөндүр. Балким анын парасатын мал тебелебегендир. Балким ушул нерсени байкайттыр. Өтүнүч, урматтуу көрөрмандар, ушу мэрге жеткирип койгулачы. Эгер жакшы иштеп, ушуга бир реакциясы болсо, мен шаарда дагы Кудай буйрса көптөгөн кемчиликтерди оңоло турган, биздин аброюбузга ушундай бир шаарыбыздын илгерки аброюна доо кетирген көрүнүштөрдү айтып берүүгө дагы даярбыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эмики көрсөтүүдө мен ушу эмне үчүн биздин шаарыбызда унаалардын артынан чыккан түтүндү эч ким карабайт. Же ал түтүндү кимдир бирөө ушу шаардын абасын каптап калганда чогултуп алып сатабы? Же мындан да бир уурулукка ылайык ташылган ушундай бир жараян барбы, билбейм. Биздикилер бардык нерсени уурдайт. Мен акыркы кезде таң калбай калдым. Балким ушу унаалардан чыккан түтүндү да бир нерсе кылып уурдашы мүмкүн да чогултуп алып. Ушул жөнүндө сөз кылабыз.
бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.